Мархамат келиңиздер. Эми жыйынтык сөзгө улуу урматтуу Хашим Зайналиевди чакырабыз. Урматтуу төраға, урматтуу коноктор, элдик медицинанын өкүлдөрү, эң оболушунда биздин чакыруубузга келип, катышып, өз пикириңерди айтканыңыздар үчүн сиздерден Алла ыраазы болсун. Мен бул акыркы сүйлөй турган сөзүм эң негизги мазмуну силердин колуңарга тапшырылган элдик медицина жөнүндөгү мыйзам долбооруну талкууга алып, ошого өз пикириңерди айтсаңар деген сунуш менен биз ушундай ниет менен силерди чакырып отурабыз да. Бул мыйзам долбоору туугандар август айынан бери биздин коомдук бирикмеде ар жумада талкууга алынып келинген да. Андан ошондон сырткары биз интернеттен, Facebook аркылуу, башка социалдык сеттер аркылуу элдин баарында жарыялаганбыз. Ушул мыйзамга талкуулоого келгиле, пикириңерди айткыла, сунушуңарды айткыла, замечание болсо айткыла депчи дайыма биз күтүп келгенбиз. Андан сырткары WhatsApp группада ачып койгонбуз. Ошол мыйзам долбоорун окугандар болсо өз сунушун жазып турсун депчи. Ошол август айынан берги келген сунуштарды, пикирлерди, замечание, эскертүүлөрдү баарын эске алып отуруп, акыркы мына колуңуздарда турган вариантты сунуш кылып отурабыз. Бул вариантты сунуш кылаардан мурда юристтердин экспертизасынан өткөн. Андан юристтер экспертизадан өткөрүп, алардагы ала турган кээ бир пункттарды алып салган, статьяларды алып салган, кошо тургандарын кошуп койгон. Ошентип бул акыркы нускасы силердин колуңарга тийип отурат. Эми ушул нусканы силердин колуңардагы жогорку кеңештин кароосуна жөнөтөбүз туугандар. Бирок азыр мына байке жакшы бир пикирлерин айтып кетти. Азыр деле кеч эмес, себеби жогорку кеңештин фракциялары карайт, депутаттары карайт, андан сыртка президенттин администрациясында каралат, юридикалык отдели карайт, али көп толуктоолор, өзгөртүүлөр көп киргизилет, али деле сунуш берсеңер, кечиге элексиңер. Силердин сунушуңарыңыз кабыл алганга биз даярбыз. Дагы бир орчундуу бир маселе туугандар. Мына бул элдик медицинанын мыйзамында эң негизги максаты элдик таапчылыкты дагы. Мына сыртка чыксаңар, элдик медицина өтө көп дары дармектер өндүрүп чыгарып жатат. Мына ушулардын мыйзам талаасына алып келели деген ниетти иш жасап атабыз. Мыйзам талаасына. Мыйзам талаасын кантип алып келебиз деген суроого жооп бериш өтө кыйын болуп атат. Силерге мына докладта мен бир аз баяндап бердим. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациялары бар туугандар. Клиникалык испытаниясыз бир да препарат фармацевтикалык рынокто базарда сатылбайт, чыгарылбайт, уруксаттан берилбейт. Биз ошонун жөнөкөйлөштүрүлгөн, жеңилдетилген варианттарын иштеп чыгып отурабыз. Ошонун жөнөкөйлөштүргөн, жеңилдетилген варианттарды иштеп чыгып, ошол Кыргызстандын экономикалык кызыкчылыгын, элдин ден соолугун бекемдөө, чыңдоо максатында деп чыгарып атабыз дагы. Кыргызстандын территориясында клиникалык ошо аз санда чыгарган продукцияны сатканга жол ачып жатабыз да. Эми жаңы иштелип чыккан дары дармектер болсо, ошолорду тар чөйрөдө клиникалык испытания жасап, айталы 100дөн 1000 адамга чейинки ошондой клиникалык испытания жасап, ана 1 жыл, 2 жылдык убакыттын ичинде өндүрүшкө киргизсин, анан ишкерлерди финансылык каражатка болгон муктаждыгын азайтыш дагы аракетин кылып көрүп жатабыз. Мына ошол ишке жол бербеш үчүн дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Бишкекте өкүлдөрү бар. Андан сырткары Американын ассоциациялары бар, фармацевтикалык. Алар НПО деген бала бар, ошолорго акча берип, бул жакты чыгартпай элдин башын айландырып отурат. Бизди бул шарлатан дагы түрдүү сынактарды койгонго да алар тез арада мындай аракеттер көрүп атат. Мына азыр ошол эле учурда биз сиздердин Кыргыз Республикасынын президентин, Кыргыз администрациясынын, жана министрлер кабинетинин, саламат сактоо министрлигинин, жана Бишкектеги чоң клиникалык директордун баарына чакыруу бергенбиз. Карагыл араңарда бирөө да жок. Эмне үчүн жок? Туугандар, саламат сактоо министр өз орун басарына дайындаган. Мен Жалал Абадта болом, сен барып катышкын деп. Ал саламат сактоо министр орун басары жок араңарда. Эмне үчүн жок? Суроо берсеңер. Азыр мына публиканын администрациясы улам келип саат 1-ге жапкыла деп, токтоткула деп келип атат. Эмне үчүн? Туугандар, себеби биздин курултайыбыз НПОшниктерге жетиптир. НПОшниктер сызычы көтөрүп атат.
Почтете ызыча көтөрүп атат. Бийликке мен эскертип коеюн. Ушундай нерсе Жээнбековдун ушунда да болгон. Жээнбековду почталар кызматтан алган жок, эл кызматтан алып койду. Көрдүңөрбү? Перевозча жасап туруп. Бул топтолгон элсиңер. Биз элге кызмат кылабыз деп атабыз. Ошондуктан туугандар, биздин мына ушул биздин ишибизди, мына фармацевтикалык өндүрүштү, таапчылыктын медицина иштебеш үчүн бүт аракеттер көрүлгөн, закондо тыюу салган. Биз ошол законду жумшак, жеңил жоктоо жолдору, варианттарды иштеп чыгып мыйзамга киргизип жатабыз. Ал эми медициналык терминдер боюнча, мына элдик медицина терминдер боюнча сунушуңарды бере бергиле, али киргизе беребиз. Бул али кече келек. Ошондуктан менин силерден бир суранып турган нерсе, бул бир гана биздин коомдук бирикмеде ушул жерде уюштургандар иши эмес, жалпы элдин иши болуш керек. Элдик медицина өкүлдөрү, силер депутаттар менен, бийлик менен бизге иштешип, бизге жардам берип ушул мыйзам өтүп кетишине. Али мыйзамды өткөрбөй турган өтө көп барьерлер көп. Ошондон биз ушул барьерлерди жеңиш үчүн, элдик медицина ынтымакка, биримдикке алып келиш үчүн биз анан ошондой эле элдик медицинада отургандар билимин өркүндөтүү үчүн код билим долбоорун, ошондой эле өндүрүштүк, анан таапчылыкты бириктириш үчүн корпорация, элдик медицина корпорациясын уюштуруу демилгесин көтөрүп чыгып жатабыз. Бул мыйзамды мына тапшырдык, эми конкретно ишти баштайлык биримдикте деп. Ошондуктан мен ушул жерге залга отургандар баарыны биримдикке чакырамын. Бири-бирибизде баягы пендечилик нерселерди кечирип, түшүнбөчүлүктөр кечирип, иштин максаты үчүн баардык башыбызды бириктирелик, биримдикте иштейлик деп. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, төраға сизге да рахмат, жакшы көргөнүңүзгө. Баарыңыздар аман эсен болуңуздар.